Президенттин ысык көлдү сактоо боюнча кечиктирилгис чаралары жарлыгынын алкагында үстүбүздөгү жылдын февраль айында министрлер кабинетинин токтомуна ылайык тийиштүү 5 министрлик менен бирдиктүү коопсуздук кызматы түзүлгөн. Ушул жылдын 30 майында жайкы эс алуу мезгилинин расмий ачылышы болуп, анда гарнизондук сапка жогорудагы 5 министрликке ысык көлдүн экологиясын сактоодо тийиштүү тапшырмалар берилген. Ошондой эле эс алуучулардын коопсуздугун сактоо башкы орунда турушу керектиги айтылган. Кечээ ысык көл районунда жайкы эс алуу мезгилин коопсуз жана тынч өткөрүү максатында гарнизондук сап болду. Биринчиден Бишкектен келген кызматкерлерди караколго таштап атабыз. Биз караколдо центральный аппарат УУДунун бардыгы ысык көл районунда иштеп атабыз. Ошолордун баарын тартыш керек, дислокацияны көбөйтүш керек. 20 эмес, былтыркыда 38ге көбөйтүш керек. Грин-Сити балыкчыдан Красный мостко чейинки аралыктан ДТП бүгүнкү күндө 9 ДТП болду. Пятница, суббота, воскресенье 9 ДТП болду. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен ошол бирдиктүү коопсуздук кызматынын ишин көзөмөлдөө ошол жеринен барып ошол министрликтердин облустук башкармалыктардын райондук бөлүмдөрүнүн кызматкерлерине жеринен барып тажрыйбалык усулдук тажрыйбалык жардам көрсөтүү иретинде бүгүнкү күндөн баштап биз бир жумалык рейд иш-чара уюштуруп баштадык. Браконьерликке жол бербөө боюнча, биосфераны ошол фаунаны сактоо боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүү иштери тапшырмасы коюлган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлерине жана жайкы туристтик сезондо кошумча тартылган күчтөргө ишти күчөтүлгөн тартипте иш алып баруу тапшырмасы берилди. Ар бир кызматкер өзүнүн кызматтык милдетин жогорку жоопкерчилик менен аткарышы керектиги белгиленди. Мамлекетке кызмат кылыш керек, ант бергенбиз. Милицияга киргенбиз, конкурстан өткөнбүз бардыгыбыз. Келип туруп айтканбыз. Кылмыштыкты алдын алам, жол коопсуздугун камсыздаймын. Мамлекет үчүн кызмат кылам деп ишке киргенбиз ант берип. Антка бекем туруш керек. Туристтик сезонго даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча 30 майда атайын гарнизондук бөлүштүрүү болгон. Анда тиешелүү тапшырмалар коюлган. Ошондуктан биздин кызматкерлер 3 багытта иш алып барып атат. Биринчи жол коопсуздугун камсыз кылуу, экинчиден сууда кылмыштуулукту алдын алуу жана ошо мыйзамсыз балык оолоолорго күрөшүү, ошондой эле мыйзамсыз багдарактарды кыюу, туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча багытында иш алып барып атат. Жөө жүргүнчүнү өткөрбөй өтүп кетпедиз пешеходдон. Могу пешеходдон машина токтоду, сиз дагы токтошуңуз керек болчу. Тиги машина токтогондон кийин ал өткөрүп аткан, сиз өтүп кеттиңиз. Келиңиздер. Ысык көл облусунда жайкы туристтик мезгилде транспорт каражаттарынын жана жүргүнчүлөрдүн агымы кескин көбөйөт. Мунун негизинде облустук ички иштер башкармалыгы алдын алуу иш-чараларын жана рейдтик көзөмөлдү күчөтөт. Ички иштер министрлигинин тескемесинин негизинде Ысык көл облусунун аймагына иш сапарга Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынан жана Ош шаардык милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынан жалпы 82 кызматкер келген. Ошондой эле Ысык көл облусу боюнча жол коюмунун коопсуздугунун өзүбүздүн штатта турган 88 кызматкер менен биргеликте бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте күнү түнү 2 смендик режим менен жумуш алып барып атабыз. Жол коюмунун коопсуздугун камсыздоо максатында. Айдоочулар жол эрежесин так сактап, этият болуусу маанилүү. Облуста мыйзамсыз балык уулоого каршы рейдтер дагы да болсо улантылууда. Ысык көл районунда жүрүп жаткан рейдтик иш-чара эми Түп, Каракол, Жетөгүз, Ак Суу, Тоң райондорунда улантылат. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Жумашев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Ысык көл районунан.